Jumanın birinci günü taң azanda Magdalalık Maryam görgө gelip, anın oğuzun bekitken taştın ordundan jıldırılıp kalganın gördü. Ал Ысман Петер менен Ыйсанын өзгөчө сүйгөн шакиртине жүгүрүп барып, аларга: Эге бизди көрдөн алып кетишиптир. Кай жерге коюшканын билбейбиз, dedi. Петер менен ошол шакирт дароо шаардан чыгып, көргө бет алышты. Экөө тең чуркаган бойдон жөнөп, бирок алиги шакирт Петерден ылдамыраак жүгүргөндүктөн көргө биринчи жетти. Анан эңкейип кепиндин жатканын көрдү да, бирок ичине кирбеди. Ошол кезде анын артынан Ысман Петер да жетип келип, түз эле көргө кирди. Ал да кепин менен Ыйсанын башын орогон сүлгүнүн жатканын көрдү. Бирок сүлгү кепин менен бирге эмес, оролуу боюнча бөлөк жаткан экен. Анан биринчи болуп келген алиги шакирт көргө кирди. Ал көрдү да ишенди. Ал кезде алар ыйык жазуулар боюнча анын өлүмдөн кайра тирилүүгө тийиш экендигин алиге чейин түшүнүшө элегеле. Ушундан кийин шакирттери үйлөрүнө кайтышты. Мариям болсо үңкүрдүн жанында ыйлап турду. Ыйлап жатып, ал эңкейип көрдүн ичин карады. Ичинен ал ак кийимчен эки периштени көрдү. Бирөө Ыйсанын сөөгү коюлган жердин баш жагында, экинчиси аяк жагында отурган экен. Периштелер ага: Аял заты, неге ыйлап турасың? дешти. Ал периштелерге: эгемди алып кетишиптир. Эми кай жерге коюшканын билбейм, деди. Ушуну айткандан кийин артына бурулган ал Ыйсанын турганын көрдү. Бирок тааныбады. Ыйса андан: Аял заты, неге ыйлап турасың? Кимди издеп жүрөсүң? деп сурады. Мариям аны багбан экен деп ойлоп: мырза, аны алып кеткен сиз болсоңуз, кай жерге койгонуңузду айтыңызчы, мен алып келейин, dedi. Ошондо Ыйсага: Мариям, dedi. Мариям Ыйсага бурулуп, эбрейче Раббуни, dedi. Бул сөз устатым деп которулат. Ыйса ага: мени кармаба. Себеби мен али атабызга көтөрүлө элекмин. Боордошторума барып, менин атама, силердин да атаңарга, менин кудайыма, силердин да кудайыңарга көтөрүлөрүмдү айт, dedi. Магдалалык Мариям шакирттерге барып, эгебизди көргөнүн жана анын бул айткандарын кабарлап айтып берди. Ошол эле күнү кечинде Ыйсанын шакирттери бир үйгө чогулушуп, Иудей башчыларынан корккондуктан эшиктерин бекитип отурушкан эле. Капилеттен Ыйса ортосунда пайда болуп: Ассалому алейкум, dedi. Ыйса муну айткандан кийин аларга эки колундагы жана боорундагы жараттарын көрсөттү. Шакирттери эгесин көрүшкөнүнө өтө кубанып кетишти. Ассалому алейкум, dedi Ыйса экинчи ирет. Асмандагы атабыз мени жиберген сыяктуу, мен да силерди дүйнөгө жиберем. Ушундай деп
ал şakirtlerine demin üylöp mınday dedi. Iyık ruhtu kabul algıla. Kimdin günөөsүн geçirseňer, geçirilet. Al emi kimdin günөөsүn geçirbeseňer, alardı Kuday da geçirbeyt. On iki şakirttin biri Tom Egis, İsa gelgen gezde alardın arasında жоқ ele. Başka şakirtler Biz egebizdi gördük. deşkende al, Men anın kolunan kagılgan mıktardın ordun görüp, manjamdı mıktardın izine, kolumdu boğuruna tigizbeyinçe, tirilgenine yetişembeyim. dedi. Bir cumadan keyin İsa'nın şakirtleri dağı oşol üyge çoğuluştu. Tom da alar menen birge bolçu. Eşik bekitili ele. Birok İsa geldi da ortaga turup Assalamu aleykum. dedi. Andan keyin Tomgo gayrılıp Menin koluma manjаңды tigizip, kolumdu boğuruma koyup gör da, işenbeyüçü bolboy, işenüyüçü bol. dedi. Tom ağa Egem menin, Kudayım menin. dedi. İsa ağa Tom, sen meni görgöndüğüңдөн işenip jatasың. Бирок көрбөй туруп ишенгендер кандай бактылуу. dedi. İsa şakirtlerinin göz aldında bul kitepte жазылбаган başka dağı köptөгөн acayip cişandardı görsetti. Al emi munun bары siler İsa'nın maşayak, Kuday uul ekenini işenip, işengeniňerden ulam çınıgı ömürgө ee bolsun degen maksat menen жазылdı.